Кутман күн баарыңыздарга достор, менин каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өзгөчө новинка салаттын рецепти менен бөлүшөмүн. Бул салат мени өзүнө ашык кылган, өтө даамдуу жана да дасторкондон көркүн ачкан салаттардын бири. Андыктан видеонун аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Бардыгы түшүнүктүү, даяр соусу менен мастер-класс видео болот. Эң алгач болгарскийлерибизди тууроодон баштайбыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып туураганга аракет кылыңыз. Жана ошондой эле болгарскийлерибиз ар түрдүү түстө болгону жакшы. Кызыл, сары жана да көк. Чоң-чоң туураганыбызда гана бизде салатыбыз кооз болуп чыгат. Бул ушунчалык өзгөчө салаттардын бири. Биз жакын туугандарыбыздыкына үй-тойго барганда ошол жерден жактырып калганмын. Дасторконго киргенде эле ушул салат көрүнгөн көзүмө. Ал жерде рецептин сураштан уялгам негизи. Андан кийин көпкө издеп жүрүп таптым. Сиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшөмүн деп чечтим. Андан кийин эттерибизди дагы чоң-чоң бөлүкчөлөргө бөлүп туурап алабыз. Мен 1,5 саат аралыгында сууга бир аз туз салып бышырып алдым. Андан соң пияздарыбызды туурайбыз. Ушундай түстүү пияз керек болот. Помидорлорубузду дагы чоң-чоң кылып туураганга аракет кылыңыз. Жана да алып жатканда сөзсүз түрдө бир аз катуураак болсо жакшы болот. Андан соң көк пияздарыбызды туурап алабыз. Узун-узун бөлүкчөлөргө бөлүп достор, эми биз соус даярдайбыз. Ал үчүн чесногубузду майда бөлүкчөлөргө бөлүп туурап алабыз. Идишибизге салып бул соус менен өтө даамдуу болот. Мен ушундай китайский туз колдоном, өзүңүздөр билгендей. Мурунку салаттарымда да көрсөтүп кеткенмин. Ачуу калембир, чай кашыктын учунда, ачуу паприка, андан соң ушундай соевый соус. Аш кашык менен 2 аш кашык. Андан соң дакталган майыбызды үстүнө куюп алабыз. Майыңыздар сөзсүз түрдө кызып турган болуш керек, ошондо гана бизде жакшы соус пайда болот. Жана да жакшылап аралаштырып салатыбызга кошуп алабыз. Помидорубуз менен көкчөбүздү кошпой турабыз, достор, себеби качан гана тарелкага салып, дасторконго салар алдында кошсоңуздар, ушунчалык свежий болуп, өзүнүн формасын жакшы кармап турат. Ошондуктан мен ушундай усулду колдономун. Андан соң корнишон огурцларын кошобуз.
ушундай баночкада болот. Мастер-класс видео болгондуктан баардыгын кылдат көрсөтүп берүүнү туура көрдүм. Дагы да жакшылап аралаштырып, бир түнгө коюп коебуз дагы. Эртең менен помидор менен пиязды аралаштырып дасторконго койсок болот. Мынакей достор, видеонун аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Каналыма катталып, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Алдыда жалаң гана оригинал рецепттер, пайдалуу видеолор болмокчу. Кийинки видеолорго чейин аман болуңуздар.